Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 33 сабак. Сабакта жагымдуу моралдык психологиялык климат түзүү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Класстагы жагымдуу моралдык психологиялык климат окуучулардын жакшы билим тарбия алуусунун ар тараптуу өсүүсүнүн, өзүн сабактан тышкары эркин, ыңгайлуу сезүүсүнүн зарыл шарты. Ошондой эле ал мугалимдин да сабакты сапаттуу өтүп, ар бир сабактын тарбиялык иш-чаралардын ийгиликтүү ишке ашырылышынын зарыл шарты. Жакшы МПК болгондо, урматтуу кесиптештер, мындан аркы берүүбүздө биз МПК деп кыскартып айтып коем, мунун чечмелениши жогоруда дагы айтылды. Моралдык психологиялык климат. Мындан аркы улантысында биз МПК деп эле кыскартып айтып турабыз. Жакшы МПК болгондо окуучу мектепке өзү класска тартылып, ынтызарланып келет жана эч качан билим тарбиядан тажабайт. Демек, урматтуу кесиптештер, классташтары менен бирдикте, ошондой эле класс жетекчиси менен окуучулардын мамилеси жакшы болсо, окуучу өзү гана мектепке, класска тартылып турат экен. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, окуучулардын арасында өз ара түшүнүү, жакшы каалоо үстөмдүк кылат. Ошол себептүү класс жетекчинин өз классындагы башкы милдеттеринин бири бул окуучулары менен биргеликте класста жагымдуу МПКны орнотуу жана аны ар дайым өркүндөтүп сактоо зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, класс жетекчи үчүн атайын агай төмөнкү иш-чараларды сунуш кылган класстагы МПКны жакшыртуу үчүн. Биринчи, атайын педагогикалык психологиялык адабияттарды үйрөнүү жана аны практикада чыгармачылык менен пайдалануу. Экинчи, класстагы МПКны анализдеп үйрөнүү. Үчүнчү, окуучулардын пикирин үйрөнүү. Ошондой эле балдардын жана кыздардын пикирин өзүнчө үйрөнүү. Алдыңкы жана орто жетишпеген окуучулардын пикирин өзүнчө үйрөнүү. Айрыкча класстагы лидерлердин пикирин үйрөнүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, класс жетекчилер жана тарбия забычы, соцпедагогдор үчүн өтө маанилүү. Аңгеме, анкета, сүйлөшүү, күзөтүүнүн негизинде үйрөтүлгөн абалдан корутунду чыгарып, тарбиялык таасир кылууну пландаштыруу жана аны ишке ашырууга окуучуларды тартуу зарыл. Ыркы келишпестик, конфликт, арыздашуу, бөлүп жаруу, басынтыруу жана башка терс көрүнүштөрдүн түпкү себебин жана алардын себептерин изилдеп билүү зарыл. Ошолорду алдын алуу жана оң багытка буруу, ошондой эле контролдоп сактоо зарыл. Айрыкча класс жетекчилер жакшылап маани берип угуңуздар. Айрыкча класста МПКга терс таасир тийгизүүчү окуучуларды аныктап, алар менен системалуу иш алып баруу зарыл. Агайдын көпчүлүк жерлерге барып, директорлорго өткөн лекцияларында дагы, ошондой эле мугалимдерге, жалпы эле коомчулукка керектүү абдан таасирлүү сөзү бар. Коллективди эч качан жетекчи башкарбайт дейт. Ошол эле коллективдин ичинде же болбосо класстын ичинде антилидер деп коет, ошол антилидер башкарат дейт. Мына ошол окуучуларды дагы тактап алып, ошондой окуучулар менен дагы өз алдынча системалуу иш алып баруу зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бул жерде бир гана класс жетекчилерге гана тиешелүү эмес, жааматты жетектеген жетекчилер үчүн дагы абдан пайдалуу. Ар бир иш-аракеттин жыйынтыгын чыгарып, бардыгынын жана ар биринин кошкон үлүшүн белгилеп, аларды сыйлоо. Жасалмалуулукка жол бербөө, ар биринин ийгилиги менен сыймыктана турган даражага жетишүү. Ар бир класс жетекчи классында билим, изденүү, адамгерчилик, акыйкат, жакшы каалоо үстөмдүк кылуусуна жетишүү зарыл. Качан гана класста МПК жакшы болгондо,
окуучулар мектепке, класска дагы тартылып, эң жакшы билим алууга шарт түзүлөт. Класс жетекчи өзүңүздөрдүн классыңыздардагы окуучулардын ар биринин өзүнчө артыкчылыктарын, алардын кайталангыс өзгөчөлүктөрүн көрө билип жана ошолорду баалоого үйрөтүү, ошого жетишүү зарыл. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Класста жагымдуу моралдык психологиялык климат түзүү менен биз окуучуларды сабакка, билимге тарта алат экенбиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.